Ассаламу алейкум туғандар, ассаламу алейкум достар, қандайсыңар? Құдайым бұйырса, бүгін ішке шығып атам. Бүгін 5-ші күн болып қалды. Точно 5-ші күн екен. Ато күндерден адашып кетіп отам. 5-ші күн 31 июль болып тұр. Не жаңалықтар болып отады? Менде рейтинг көтерілді, құдайым бұйырса. Өзіңіз көріп атсаңыз керек. 87-ге шығып қалды. Күніге бірден қосылып отады іштеген күндерімді. Бирок бизнес, премьер, элит, водитель, круиз бардық тарифтерім ашылыптыр уже. Мен ойлап отқан пересдача қылып, анан ашылат қой депчи. Анысы жоқ эле ашылыптыр. Мага просто баягы 150 поездок бериптир да. Анан ошонун азыр 121 поездкасын кылыптырмын 150-нün. Дагы ушу машина менен эле до конца 150-ден ашырып салайын деп атам. Рейтингти да 90-дан ашырып салайын деп. Зикір болса дос балам емес біле, дос балам дағы қайры Қырғызстанға кеткен атат. Жақынқы бір жұма ушында ичинде кетем деп кетіп отқанда эле анда биратулу кайра таштап кет дедим. Ошого чейин өзүң айдап тур, мен да биякта рейтингти биратулу жакшылап көтөрө берейин дедим. Ага чейин мен 90-дан ашырып калсам керек. Жумуш кандай болуп атат бул тарифте? Билбейм, мага жагып атат. Жакшы эле иштеп атам, сонун иштеп атам. Бирок чарчап калып атам, кадимкидей. Кече күнү канча заказ кылдың дебейсиңерби? Так, кече күнкө кирейин. Кече күнү 27 заказ кылдым. 18.108 рубльга 27 заказ. Мурда күнү болсо 16.000ге 21 заказ. Анын мурунку күнү 12.000ге 16 заказ. Короче, ушундай иштеп атам. Могул жер 27 заказ вообще рекорд болду. Бирок чарчап калат экенсиң кадимкидей, аябай эле. Кечинде келип баш эле уктап атам. Келип эле жатып. Неме жок экен азыр коэффициент. Мой район тартканга смысл барбы, жокпу? Мой район меники в основном центр жакта. Азыр центр жакка кирип деле кереги жок го дейм, Мындай эле алып пока иштеп турайын. Анан мой район тартабыз го дейм. Түштөн кийин ары бери кетире баштайт эмеспи областтаргачы, ошон үчүн башка жактарга берип салбаш үчүн. Приоритетим кече күнү ошо 27 заказ менен почти бүт эле алдым окшойт, пропускать этпей. Принятый заказым минуска чейин түшүп кеткен, азыр принятый заказым плюс 30 болду. Бардык нерселер 104, короче, приоритетим мощный экен. Линия ачык коюн. Билейин, дагы унутуп атам. Эстегенде немени алып коюн. Тиги пучой. Сразу эле 500 метрден биринчи заказ 1.10 коэффициент менен пучойду алып койгонун жылайын. Парк боюнча достор, силер билесиңер, мен силерге келечек паркын сунуштап жүрөм. Эгер силерге лимитиңер толуп, жакшы ишеничтүү парк издеп жүргөн болсоңуздар, келечек паркына кошулуп иштесеңиздер болот. Парктын комиссиясы, мисалга алсак, трудовой договор менен суткасына 300 рубль жана 2% парктын комиссиясы менен кошулсаңар болот. Парковый самозанятый болуп кошулсаңар болот, 1% парктын комиссиясы менен. Трудовой договор албай эле кошулсаңыздар болот, 4% парктын комиссиясы менен. Парковый самозанятый болбой эле кошулсаңыздар болот, 3% парктын комиссиясы менен. Экранда көрүп турган номерге чалып, WhatsApp аркылуу, мында прямойго жооп бере албай атышат, WhatsApp аркылуу жазып койсоңуздар, силерге эмне документ керек, 5 минуттан ичинде сразу эле кошуп берет силерди. Ошол достор. Пассажир отменил заказ дейт. Туура эле кылды, молодец. Мен пучой эле салып алайын. Ошол достор, видеонун башында сурамкеде турчу нерсе, лайкыңарды басып, унутуп калды электе. Ойлоруңарды комментарийге жазып, жана ошондой эле каналга каттала элек болсоңуздар катталып кетебиз. Следующий заказ 1.10 коэффициент менен. Тоже эле ушул жерден жакшы подачалар жакшы берип атат. Могу приоритет канчалык бийик болсо, ушундай подача жакын берет дейт. Ошол жагынан жаза кеткенчи, ошол чынбы, чын эмеспи? Биз болсо. Здравствуйте. Москва-Сити. Седьмая Кожуховская, да?
7-я Кожуховская. 1242 рубль. 35 минута. Детский тариф. Детское кресло мен. Неме болды. Тайный покупатель çaldı. Тайный покупатель дедім. Короче, Яндекстен çalды. 2 күннен мен кечөдөн бери чалып аткан. Именно заказ менен кетип баратканда чалат. Кечө күндагы следующий заказ берип атат. Кечөндө жооп бере албай калгам. Жооп берген, бирок айткам 10 минуттан чал, мен заказ менен кетип бартам. Десем, хорошо деп, подцепичка следующий заказ берип калып, 10 минуттан чалды. Албай койгом. Бүгүн да заказ менен кетип барсам чалат. Анан сомнение болгом. Булар эмне мен именно заказ менен кетип баратканда чалып атат. Текшерип атат окшойт. Атайын жана негизи заказ менен кетип баратканда алганга болбойт го звоноктучу. Ошого текшерип атам, эмне бала болуп атат деп. Анан азыр дагы чалгандан айттым эле, 5 минуттан кийин бошойм, 5 минуттан обязательно чалып койчу. Эмнеге чалып атасың, сүйлөшөйүн деп, обязательно перезвоните дегем. Чалды. Чалып, тайный покупатель отурду, нарушение бар дейт. Анан, несерьезное нарушение дейт. Эмне нарушение деп, азыр разговорубузду киргизип коем, ошол жерден угасыңар. Следующий заказ каяка барарын билбейм, без коэффициент, без ничего. 7-я Кожуховская. Мой район тартып коюп иштеп атканда бул районго вообще келбей аттым эле. Азыр эле келдим, канча күндөн бери. Комфорт плюстун эмнеси мага могу детский тариф менен күнүгө кечөөнү мисалы 27 заказ кылган болсом, ошонун бир 10дон ашыгы 12си деп коеюнчу. Детский тариф менен болду окшойт. Детский кресло менен жакшы экен, детский кресло кошуп койсоңор, жөн турбай баягы акчасы да көбүрөөк эсептейт и заказ да көп экен. Анан неме? Кечө күнү еще бирөөлөр жеткирдим эле, кички кызы без памперси жок экен. Сийип коюптур креслогачы. Аны Яндекске жазып койгом. Ушундай кресло ушундай сейдик болуп калды деп, баягы 3 саат ашып кетсе промокод берет болуш керек деп, баягы промокод чогулта берейинчи депчи. 12 саат промокод берип койду боло. Ошого кичине мындай сейдик болуп калган да. Азыр мен круизге дедим, белки элитке кеткичекти Зикирге. Промокод чогултуш керек болуп атат. Барганда ошол жактан иштетем ал промокоддорду. А то Зикирден оңой менен промокод бербейт да вообще. Берсе жанагынтип 2 сааттык араң берет. А так 12 сааттык промокодум бар, 3 сааттык промокодум бар. Ошолорго чогултуп атам. Кетти анда. Алдыда жаңы элеке Яндекстен чалганын киргизип. Добрый день, меня зовут. Да, здравствуйте. Развитие качества. Для контроля качества обслуживания в сервисе можно вы на заказе? Нет, сейчас уже свободен, да. Недавно у вас была поездка с тайным покупателем. Удобно обсудить ее результаты? Да, конечно, удобно. Тарифы Комфорт Плюс и стандартный сервис. Иногда тайные покупатели проверяют, как водители соблюдают стандарты. Во время проверки было замечено следующее нарушение. В салоне были посторонние предметы. Готовы обсудить это нарушение? Да, готов. По стандартному сервису вещи нужно убрать в рюкзачок подлокотника или багажное отделение. На момент поездки посторонний предмет в области водительского козырька. Что обычно располагается в этой области? Не услышал, можете повторить, пожалуйста, где водительская? Да, на момент поездки посторонний предмет был в области водительского козырька. Козырек водительский. Что могло располагаться? Очки солнцезащитные у меня там висят. Очки в этой области будут как посторонний предмет. Их рекомендуется убирать на себя или в бардачок-подлокотник. Понятно. Ну, у меня там специальный вот держатель для очков, и я думал, туда можно и повесить. Все, понял, в будущем уберу, конечно. Извините, хорошо. Что-то еще могло располагаться в этой области? Могло. Больше у меня что-то там... еще располагается? Нет, больше ничего нет, только очки висят и все. Хорошо. Дополнительно рекомендуем зайти на сайт pro.яндекс. Там есть список допустимых предметов. Можно сопоставить с теми, что есть в вашем автомобиле. За это нарушение нет никаких воздействий. Это информирование, на что можно обратить внимание в дальнейшем. Последующие нарушения, они могут привести к снижению баллов приоритета или к времени закрытия доступа к тарифу Комфорт Плюс. При успешных результатах получаете дополнительные баллы приоритета. В таком случае, благодарю вас за данное время. Хорошего вам дня. До свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо.
Благодарю. Малая Пироговская. Ну, Усачев. Да. Да, вот как раз. Большое спасибо. Пожалуйста, всего доброго, хорошего дня вам. Вам также. Спасибо. Здравствуйте. Балаклавский проспект. Балаклавский проспект 991 рубль. 28 минута. Берки пассажирым таштап атсам ошол эле жерде экен. Сразу муну салып алып кеттим го. Линиядан чыгып койгом. Линиядан чыгып койбосом арт-артынан бере берет экен келгичектичи. Кичине карап албасаң заказды. Жана тайниктей уктуңар да. Тайник жөнүндө. Эми очки меники мына могул жерде турат да. Атайын бул очки азыркы корейстер менен китайстер очки тагынбайбы, эмне бале? Мондай турат, эч кимге мешать этпей эле жашынакай элечи. Анан ушул болбойт дейт. Ушуну койгон болбойт экен ушул жакачы. А так за это эч кандай снижение приоритета же болбосо бир неме болгон жок, эч нерсе болбойт. Ну, на будущее мындай койгон болбойт дейт. Канча заказ болду? 4 заказ 2792 рубль болуптур. Бүгүн кече күнү 27 заказ кылып поездым келип калыптыр, чарчап калыптырмын кадимкидей. Кеч турдум, 10да турдумбу, антип ментип 11ден өтүп линия чыктым. Саат 1ден 11 минут өттү. Здравствуйте. Видное. Да? Здравствуйте. Так, Каширское шоссе 51, Домодедово. Достор, Домодедово келип калдым да, ё-моё, город Домодедово. 21 минутта 1048. Бияктан домой тартып кетип калбасам болбойт. Мой район тартып коюп эле иштешим керек окшойт, а то ушинтип тентип тийет окшойт. Могул жер өлө күйүп атыптыр, бирок биякта эмне бар? Биякта эч нерсе деле жок да. Городдун азыр центр жанында жүрөм, анча эмес да. Могул жакка түшсөм, бул жактан заказ беребим, деревнялардан. Мощный күйүп атыптыр. Короче, домой тартайын. Домой меники немеде, Шереметьевода. Домой каякта жүрөт? Мына. Заказами по пути. Домой. Включите тариф комфорт. Кереги жок комфорттун. Вот. Жана тайник боюнча немен сразу Шереметьевого заказ берет, хоть терминал Цыга. Коэффициент жок. Канча саат көрсөтүп атат? Ё-моё, көрсөтпөйт атпайбы? Алып алдым. Ё-моё, канча саат тартармын, күтүп аткан окшойт. Мен эле качан бул домой тартат деп. 85 километр. Если город менен барсаң, МКАД менен барсаң 97 километр. Албай эле коюшуң керек беле. Коэффициент жок, вообще эле арзан эсептейт болуш керек эми, Ладно, ала берейин. Жана тайник боюнча мен немеге коркуп аткан баягыдан беричи, тайник түшүп калса, могу кепкага сайлат болуш керек депчи. Шапка эчтеке болбойт экен го шапкаданчы. Вот. Анан мен могу комфорт плюска отургандан бери могу шапкамды чече элекмин. Кимге окшоп? Жапаров биздин президентибиз Садыр Жапаровго окшоп, мен да кичине костюмшум кийип жүрүп тажап кеткенге расслабон кармап бере атуу. Сразу эле кепкамды баса кием, көк кепкамды. Жапаров да ушундай го. Кичине бир нерсе болсо эле баягы жумуштан тышкары мындай немелер менен жүрүп калат го. Жүрүп калса эле сразу эле костюмшумун чечсе эле көк кепкасын баса кийип алат го. Ошого окшоп мен да моякка отургандан бери кепка чече элекмин. Мен чач алдырыш керек болчу, чач алдырганга убакыт жок барган. Ошого эринип жүрөм барганданчы. Жапаровдун эми ал уктапса жатса деле чачын алып кое берет болуш керек аныкын. Короче, көп сүйлөп билейин да. Мону эмне туура кылдым, туура эмес кылдымбы, шарике.
Шереметьево, терминал С. Да. Ё-моё, қанша болып кетті? 2 саат 1 минута. Шереметьево, терминал С, 3340 рубль. Комфорт плюс сон, мощный, иштегим келіп, ушул жактан иштей берсем бе деп атсам, ушундай заказдардан кийин тим эле неметип кетет экенсиң, вообще иштегим келбей кетет экен. Эмне эле ушу шарикке келгенде эле селфи келип берет мага постоянно. Эмне проводник берип атасың? Плюс 3 балла приоритета на 1 час дейт. Эмне кереги бар мага мунун? Ты мурун мен комфорт плюста иштеп жүргөндө мындан канча бир 3-4 жыл мурунбу К плюска заказ түштү Шереметьевого 100% уверенный болчусуң да платный жол менен кетет депчи. Азыркылар эмне болуп калган, мен уже канчанчы заказ кылып атам, пробка бер жагычы, анан бирөө сурап коесуң да, как поедем, по платной или по обычной депчи, разница бир 20 минут көрсөтүп атат. Таң калат го монтипчи. Не по обычной депчи. Не по платной, нет, по обычной деп. Блин. Анан берки пробкада, Ленинградкада, Химкиде тыгылып кетип баратсаң, тыбырчылап баштайт го монтип. Тажап баягы отура албай, жолду карап, монтип. Анан ошондой моментте күзгүдөн карап, бир нерсе деп көр азыр бир нерсе деп көр мага дейсиң да. Сразу бир нерсе десе, иди на деген келет да сразу. Бир нерсе деп сүйлөсөң, иди на депчи, түш жайнең депчи. Мен сага айтпадым платныйга менен кетесиңби же, обычный менен кетесиңби депчи. Ана отуруп, мага сүйлөнбө депчи. Короче, ошондой кичине нерв болуп кеттим. Көңүл бурбайбыз. Проводник алып койдум, парковкага кирип, бираз курсакта ачып кетти. Шам-шум этип алып, анан как раз очередь келип калса, анан дальше иштей улантабыз. Здравствуйте. Улица Шверника, да? Да, дом 11. Час с чем-то, да, показывать? Да, час 2 минуты пока что. Хорошо, да. Шереметьеводан Шверника деген көчөгө келип калдым. Бул кайсы район? Метро Академическая. 2856 рубль. Тариф комфорт менен. Эмнеге комфорт? Жана тиги немеге кирип, короогочу линиядан чыгып салгам. Коэффициент жок, анан еще бир аз шам-шум этип алайынчы деп ошентип линиядан чыгып салсам, комфорт плюс менен кайра линия чыксам заказ бербейт. Коэффициенти өрттөнүп атыптыр. Анан комфортту күйгүзө койсом, ошо менен заказ берди. Мой район тартып коеюн. Анан ишти дальше уланталы. Эмнеге стоимость 4% болуп калды? Тиякта гибкийди өчүр дебейсиңерби? Так. Эми мой район. Бирок 1 сааттан ашыгыраак убактым кетип калды немедечи. Шереметьевода. Бир аз шам-шум этип, антип, короче, ошентип чекти. 1% 0,2. 1,02%. Мынакей. Районум ушундай эми. Өткөндө көрсөтүп кеткем, биягы Внуково, биягы Ленинский проспект, бул жагы болсо Алтушкага жетпейт, Димитровский шоссе. Ушунун ичи да. Бияк жакта албай элемин. Ошол достор, саат 18:49 болду. Жумушту дальше улантабыз. Доход канча болду? Доход 8 заказ 8723 рубль. Пока нормальный эле го дейм, 11-де чыктым беле жумушка. 6 саат, 7 саат, почти 8 саат болуп калыптыр. 8 саат. Здравствуйте. Так, мы с вами едем в Зоологическое. Улица. Ага. За Зоологическая. 31 минута 2220 рубль. 14 километр. Мына ушуну заказ деш керек да. Жанагындай болуп 93 километрге 2 саат 3300 рубльга дегенден көрө мына 14 километр. Жарым саат 2.31 коэффициент менен алгам. Следующий заказ бар по цепочке.
Так. Понял. Ошол жака кетет экенмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Заречье. Здравствуйте. Огромное спасибо, что нас подождали. Включился интернет. И просто мы вас вообще потеряли, что уже все отменилось. А потом он включился. Малый Каретный переулок. Да, нам туда. Москва Малый Каретный переулокка келип калдым. 1450 рубль 32 минута Заречьеден. Заречьеге бардым, ошол жактан эле подцепочка следующий бул заказды алып бияка келип калдым. Линиядан чыгып койдум эле келатканда. Бияк жакта коэффициент жок, могу Арбат жакта коэффициент күйөт. Бирок ошол жакта өстө айдайын мындай чыгып туруп, могу жактан эле разворот алам. Коэффициент коло көнүл. Коэффициент менен иштебесем бул жак без коэффициент вообще арзан болуп калат экен. Коэффициент менен берсе нормальный чыгат экен. Саат канча болду? 21:47 болуптур. 12ге чейин чыдайын. 12ге чейин иштеп, анан бүттү кылам го дейм. Пока что касса 14 заказ 13223 рубль. Нормально, да. Кудайга шүгүр. Здравствуйте. Вторая песчаная. Да. Вторая песчаная келип калдым. 853 рубль 24 минута. Домой менен келдим. Пора отдохнуть деп чыгып калганда уже 1 сааттан ашып калды окшойт. Эсал дейт. Анан жөн келбей домой тартып коеюн деп, андан да тандап отуруп, прямо үй жакка алдым заказ. Химкиге берет, Долгопрудныйга берет, Путилковага берет. Анан бүттү ушу менен Кудайым буйрса жумуш. Канча заказ болду? 17 заказ. Могу 17-чи заказ 14791 рубль дейт. 17 заказ менен бүгүн 12 саат. Ошо 11лерде ишти баштагам, 10:30-11ге чукул. 12 сааттык жумушта 17 заказ 14791 рубль. Жакшы эле го дейм. Кудайга шүгүр. Бирок коэффициент мощный бүй баштады, карагылачы. Мо Динамода бүгүн концерт эмне бир валя болуптур. Ошо. Анан жана көп эле нерсе айтайын деп, могу видеонун жүрүшүндө унутуп каласың, көрүнгөн нерсени ойлонуп жүрүпчү. Немени сурайын деп атпын, мага постоянно комментарийге жазып калат. Эрболот беле аты. Право боюнча, правону эмне болду алмаштырдың деп. Право алмаштырып элекмин. Негизи закон боюнча паспорт алгандан кийин в течение года алмаштырыш керек экен да. Ошо 1 жылдын ичинде өзүңдүн иностранный правоң менен айдап жүрө берсең болот экен. Меникине дагы 3 ай калды. Ошо 3 айдын ичинде алмаштырышым керек. Мен октябрдын аяк жагында алгам паспортты. Анан өткөндө жазап берчүлөр бар, стажың да калат, категорияң да калат дептирсең. Ошол жөндө мага WhatsApp номер турат, YouTube'да ошого жазып койсоң, WhatsApp'ка жакшы болот эле, жакшылап сүйлөшсөк толуктап. Мен экзаменге жазылып койгом, регистрация болуп койгом. Любой вторник күнү экзаменге барып өтсөм болот да. Бирок экзаменге даярданыш керек болуп атат. 800 суроо эмес, азыр менин башыма 8 суроо кирбей атат да. Анан 800 суроону жатташ керек экен, ошол 800 суроонун ичинен 20 суроо келет экен да. Ага мен вообще азыр негизи 1-2 күн үйдө жатып алып, баягыны визуальный память жакшы меники, көз мененчи память эстеп калам көп нерсеничи. Анан 2 күн ошону көрүш керек болуп атат, бүтчү суроолорунчу. Бирок көзүм жетпей атат ошол нерсегечи. Ошентпей эле эсили бүтүрүп бере тургандар болсо, ошол аркылуу бүтүрсөм деп ойлоп жүргөм. Ошол достор, анда кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин, бүгүнкү видео пайдалуу болдубу, бир кызыктуу болдубу билбейм. Эгер кемгарчылар болсо комменттерге жаза кеткиле. Видео жаккан болсо обязательно лайк баса кеткиле, жана ошондой эле каналга каттала кеткиле.